Көпчүлүк адамдар өзүнүн адам болуп жаралганына көп деле маани бере беришпейт. Бул тоголок жер шаары. Жер бетинде миллиондогон түрлүү түркүн жаратылган жандыктар бар. Жашоо болушу үчүн суу, дем алуучу аба жана күн нурлары болуусу зарыл. Ушул үч нерсе биздин жер шаарыбызда бар. Ошондуктан азыркы күндө жер шаарында жашоо мүмкүн. Бүгүнкү технология өнүккөн заманда адамдар галактикадан миллиарддаган жылдыздарды изилдеп, жашоого ылайыктуу дагы башка планеталарды изилдеп жаткан учуру. Бирок канчалык изилдешпесин, жашоого ылайыктуу планета бүтүндөй космостон миллиарддаган жылдыздардын ичинен алигече кезиге элек. Жер планетасына кайтып келели. Жер бетин эзелтен эле адамдар башкарып келет. Адамдар өзүнүн өзгөчө жөндөмү менен бүтүндөй жер бетин багындырып алышкан. Башка жандыктардан тышкары керек болсо тоо ташка чейин багындырып, тоолордон кендерди казып, чөлдөрдүн астынан нефтик газдарды сууруп чыгып, жер бетин башкарып жатышат. Жогоруда айткандай түрлүү түркүн жандыктар бар. Ал жандыктардын деле адам сыяктуу жаны бар. Бычак менен ичине бир урсаң өлүп калышы мүмкүн. Демек алар деле адам сыяктуу жандык, ооруну сезишет. Эми болсо жердеги жашоочу жандыктарды экиге бөлүп алсак. Биринчиси жер бетин башкарган биз адамдар. Экинчиси болсо бүтүндөй курт, кумурска, ит, мышык, жапайы жандык, сууда жашоочу киттер, балыктар, бүтүндөй эле башка жаныбарлар. Өзгөчөлүк эмнеде? Окумуштуулар маймылдарды эң эле адамдарга жакын жандык катары сыпаттап келишет. Бирок айырма эмнеде? Адам сыяктуу колу буту бар ошол маймыл бир бычакты жасай алабы? Бычак менен башка жандыкты өлтүрсө болот. Демек, биринчи эле айырма адамдан башка эч бир жандык бычак жасап, курал жасап өздөрүн коргой алышпайт. Менмин деген арстан, пил дагы адамдын алдында алсыз жандык. Адамдын жер бетинде башка жандыктардан сыймыктана алчу эң биринчи өзгөчөлүгү бул адамдын физиологиялык түзүлүшү, денеси. Адамдын түзүлүш денесинде кереметтүү өзгөчөлүктөр бар. Колу бутубуз, башыбыз, манжаларыбыз жана адам мээсиндеги акыл эс. Мына ушулар бизди башка жандыктардын үстүнөн үстөмдүк кылууга шарт түздү. Адамдарда ойлонуу жөндөмдүүлүгү бар. Адамдар бири-бири менен сүйлөшүү жөндөмдүүлүгү бар. Демек, биринчи суроо: эмне үчүн адамдар ал жандыктардын үстүнөн өкүм жүргүзүшөт? Ал жандыктардын үстүнөн ээлик кылышат? Адамдардын буга кандай акысы бар? Эмне үчүн биз сыяктуу эле жер бетинде жашаган жандыктарды адамдар башкарып, каалаганын союп, каалаган жаныбарды зоопаркка алып кирип кул кылып алышкан? Бир эле күндө адам заты миллиондогон тонна башка жандыктардын этини жеп, терисин сыйрып, кийим кылып жатышат. Бир күндө адамдын даамдуу тамак жеши үчүн нечендеген жаныбарлардын денеси тамак ашка айланып союлуп жатат. Логикалык жактан алып караганда алардын деле жаны бар. Өлтүрсөң ооруну сезишет. Мусулмандар адал жандыктардын эттерин гана жегендиктен башка диндеги адамдардын курт, кумурскага чейин тамак кылып жеп жатышканын биле беришпейт. Бүгүнкү күндө 2 миллиард мусулмандар болсо, калган 5 миллиард адамдар бардык жандыктардын эттерин жеп жаткан учуру. Суроодун ток этер жери: эмне үчүн адамдар ушул жандыктардын үстүнөн үстөмдүк кылышат деген суроо. Бул суроого өзүңүз жооп издеп тургучаңыз, биз кайрадан жер планетасына келсек. Жерде жогоруда айткандай бардык жандыктар жашоосу үчүн шарттар бар. Жер бетинде бардык жандыктар дем алып, аба жутуусу үчүн бак-дарактар, токойлор кычкылтек бөлүп чыгарып, жерге аба тартуулап жатат. Демек, дем алуу бар. Бир дарак күнүнө 2 адамга жете турган кычкылтек бөлүп чыгарат. Жер бетинде жашоо болуусу үчүн асмандан миллиарддаган жамгырлар жана карлар тамчы болуп жаап жатат. Жамгыр жана карлар жаагандан кийин жер астына сиңип кетип, ичүүчү сууга айланып, кайрадан булак болуп жер бетине чыгып жатат. Көңүл буруңуз, эгерде асмандан кар, жамгыр, мөндүр жаабай койсо, жер бетинде жашоо токтойт. Жердеги ичүүчү суулар кургап түгөнүп калат. Жамгыр жаабай койсо, биринчи эле кезекте өсүмдүктөр кургап өспөй калат. Алардын артынан өсүмдүктөрдү жеүүчү жапайы жандыктар кырыла баштайт. Ал жандыктар кырылса, артынан жырткыч жандыктар кырыла баштайт. Карышкыр, аюу, арстан бардык жандыктар кырыла баштайт. Ошентип жер бетине бир эле жыл жамгыр жаабай койсо, жер планетасында жандыктар арасында хаос жаралат. Алардын ичинде биз адамдарда дагы кыйынчылыктар пайда болот. Океандар, деңиздер жердин 71%-ын түзөт.
Ал эми кургак жер 29 гана пайызын түзөт. Океандарда, деңиздерде суу канчалык көп болбосун, аны ичүүгө жарабайт. Жер бетинин 71 пайызын суулар түзбөсүн, ал суулардын 3 гана пайызын ичүүгө болот. Океандагы сууларды биз бир гана жол менен иче алабыз. Ал фильтр жолу менен. Бирок океандагы сууларды технологиялардын жардамы менен фильтрлөө абдан татаал жана миллиарддаган доллар акчаны талап кылат. Ал эми булуттар океандардан суу алып чыгып, асманга көтөрүлүп, аны фильтрлеп жерге таптаза ичүүчү сууга айландырып, жамгыр кылып, мөлтүр кылып төгүп жатат. Ушуну билет белеңиз, эгерде булуттар бизге кар жана жамгыр жаадырбаса, жер бетинде жашоо токтойт. Демек, жер планетасындагы бардык жандыктар жашоосу үчүн, адамдарбы, башка жандыктарбы, бүтүндөй баарысы үчүн булуттар системалуу түрдө кызмат кылып жатат. Жашоо болуусу үчүн суу, күн энергиясы жана кычкылтек болуусу зарыл дедик. Жер күндү айланып турат, ал эми ай жерди айланып турат. Демек, жер шарында жандыктар идеалдуу түрдө жашоосу үчүн күн, жер, ай системалуу тактыкта иштеши зарыл болот жана иштеп жатат. Күндөн пайдалуу дагы, зыяндуу дагы нурлар чачырайт. Жер болсо бүтүндөй жер бетиндеги жашоочулар үчүн пайдалуу гана нурларды өткөрөт, пайдасыз нурларды артка кайтарып жиберет. Озон деген катмарды уксаңыз керек. Дал ошол озон катмары бизди зыяндуу нурлардан сактап турат. Ал эми күн болсо миллиондогон градус ыстыкты бөлүп, тынбай күйүп, от болуп кайнап келе жатат. Күндүн миссиясы жер бетине жашоо тартуулоо үчүн энергия бөлүп чыгаруу. Демек, жер бетинде жашоо болуусу үчүн биздин акылыбызга сыйбаган нерселер кызмат кылууда. Жер өз огунда айланбай, бир аз гана өз огунан чыгып кете турган болсо, жер бетинде жашоо балансы бузулат. Күн энергия чыгарып, күйбөй кое турган болсо, жерде жашоо токтойт. Эң кызыгы, бул кубулуштар математикада бирге бирди кошсоң 2 саны чыккандай эле ушунчалык тактыкта иштейт. 4 мезгил, жаз, жай, күз, кыш, 12 ай, 365 күн, 24 саат. Ушинтип жер кубулушу адам баласынын түшүнө да кирбегендей тактыкта куралган. Эми карап көрөлү, акылыңыз эмне дейт? Бул нерселер кокустан пайда болуусу мүмкүнбү? Адамдар кокустан эле жаралып калып, жер бетин басып, бардык жаныбарларга ээлик кылып жатат деп айта алабызбы? Мындайча айтканда, кокустук теориясы деп атап койсок болобу? Биз жогоруда жер бетинде жашоо болуусу үчүн шарттарды карап чыктык. Жана адамдар менен жаныбарлардын айырмасына ой жүгүрттүк. Акыркы бөлүктө өзүбүз адамдар тууралуу илимий түрдө изилдөө кылсак. Башында айткандай, адамдын түзүлүшү, денеси уникалдуу, керемет. Дээрлик көпчүлүк адамдар өзүбүздүн дене түзүлүшүбүзгө көңүл бурушпайт. Биз адамдардын сырткы келбети тууралуу кыскача кеп кылдык. Эми болсо ички түзүлүшүнө карасак. Адам денесин кыймылдаткан бул жүрөк. Жүрөк кан айландырып, бардык дененин иштөөсүнө шарт түзүп, өмүр бою согот, өмүр бою иштейт. Ал эми адам азык жеп жашоосу үчүн ооз жана ашказан берилген. Оозуңузга түрлүү түркүн даамдар жаратылган. Ал азыктар ашказанга кирет. Ашказан болсо азыктарды экиге бөлүп обработка кылат. Өтүңүз болсо кислота чачып, тамактын батыраак ал болуусуна жардам берет. Эң таза витаминдерди ашказан сөөктүн чучугуна жөнөтөт. Андан кийин витаминдерди бүтүндөй денеңизге бөлүп берет. Азыктардан керектүү витаминдерди алгандан кийин зыяндуу чыгындыларды экиге бөлүп, заң жана заара кылып, алдыңыздан жана аркаңыздан чыгарып жиберет. Өпкөңүз сизди аба жуттуруп, таза абада эс алдырып, денеңизге кислород бөлүп чыгарып берет. Бөйрөктөр болсо бир күндө 20-22 жолу каныңызды тазалап, зыяндуу ичимдиктерди заарага айландырып чыгарып жиберет. Ушул жерден адамдардын ички денеси тууралуу теманы токтотуп жыйынтыктасак, көз, кулак, тиш, тил, мурун бардык эле адамдардын дене мүчөлөрү өзүнчө эле керемет. Тилиңиздин эле кереметин карап көрүңүз. Нечендеген түрлүү тамактардын даамын сезип, ырахатта тамак жеп жатасыз. Эми жыйынтыктоочу сөзгө келейин. Эгерде адамда кокустан кырсык болбосо, ден соолугун жакшы караса, анда орточо эсеп менен адам 80 жыл жашайт экен.
80 жылда адамдын органдары бири-бирден иштен чыгып өлүмгө жакындай баштайт. Ошентип акыркы чекит өлүм менен аяктайт. Эми болсо темада жазылып тургандай Кудай жокпу деген сөзгө токтолсом, жогоруда айтылган бардык сөздөр, бардык мисалдар, бардык далилдер ошол Кудай Тааланын бар экенине ой жүгүртүү жөнүндө болду. Теманы болсо биз элдерди көңүл буруш үчүн гана койдук. Адамдар өзгөчө жаратылган жандык экенине тереңден изилдөөгө аракет кылдык. Мурдагы видеолордо кантип жашоомду өзгөртөм, кантип бактылуу адам болом, кантип жашоого максат коюп көңүлдүү жашайм, кантип жалкоолукту жоём деген комментарийлер абдан көп түшкөн болчу. Так ошол суроолорго жооп берүү үчүн ушундай ой жүгүртүүлөр менен, ушундай мисалдар менен бул видеону баштадык. Далил, фактылар менен баштадык. Себеби адам бактылуу жашоосу үчүн эң биринчиден Кудайды чын жүрөгү менен таануусу зарыл. Бул мисалдарды мен жеке өзүмдүн көз карашы менен айттым. Бул видеодо логикалык жактан алып караганда илимий түрдө Кудайдын бар экенине далил болду жана Кудайга шектүү ой жүгүрткөндөр үчүн жооп болду. Ал эми Кудайга ишенгендер үчүн дагы да ишенимини бекемдөө үчүн арналды. Демек, Кудай Таала бизди жаратып коюп койбостон, албетте Кудайдын дагы максаты бар. Кийинки видеолордон буюрса, бардык суроолорго сонун жеткиликтүү кылып жооп бергенге материал даярдаганга аракет кылабыз. Бул видеодон чын жүрөктөн Кудайдын бар экенине динди кошпостон ишендирүүгө аракет жасадык. Жашоомду өзгөртөм, мен жакшы адам болом, жакшы максаттарды коём, ушунчалык эки дүйнөдө дагы бактылуу болом деген адамдар үчүн биз 5000 адамга чейин буюрса жакшынакай кичинекей бир белекче даярдап атабыз. Буюрса ошол белегибиз жөнүндө дагы кийинки видеодо маалымат бергенге аракет кылабыз. Биздин каналдын рейтинги түшүп кеткендигине байланыштуу сиздерден ушул видеобузга лайк басып, WhatsApp'тан досторуңузга жок дегенде 2-3 адамга таратып коюшуңузду сиздерден өтүнөт элек. Балким сиздердин досуңуздарга дагы бул видео кандайдыр бир деңгээлде жакшы бир натыйжа, жакшы бир пайда берип калышы мүмкүн. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар, үйүңүздөрдө ар дайым тынчтык болсун.